Аллах Тааланын 99 sıfatlarının faziletleri. Abu Hurayra radiyallahu anh айтат: Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Алла Тааланын 100-ден bir кем 99 аты бар. Ким аларды жаттаса, анда ал бейишке кирет. Башка хадисте келген: Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: Алла Тааланын 99 sıfat аттары бар. Алла Тааланын 99 sıfat аттары менен ага дуа кылууга бизге өкүм берилген. Ким Алланын 99 sıfattарын жаттаса, анда ал бейишке кирет. Алар төмөнкүлөр. Ал Аллах, андан башка ибадатка татыктуу зат жок. Ким күн сайын 1000 жолу «Я Аллах» деп айтса, анда Алла Таала буйрса анын жүрөгүндөгү бардык шек жана күмөндөр кетет. Ким оорусунан айыга албай жүргөн болсо жана «Я Аллах» деп айтуу менен дуа кылса, анда ал оорусунан толук айыгат. Ар-Рахману, мааниси мээримдүү. Ким күн сайын ар бир намаздан кийин 100 жолу «Я Рахману» деп айтса, анда Алла Таала буйрса анын жүрөгүнөн түрдүү каттуулук жана капилеттик кетет. Ар-Рахиму, ырайымдуу. Ким күн сайын ар бир намаздан кийин 100 жолу «Я Рахиму» деп айтса, анда Алла Таала буйрса ал бардык дүйнө кыйынчылыктарынан сакталат жана бардык макулуктар ага мээримдүү болушат. Үчүнчү, Аль-Малику, мааниси чыныгы падыша. Ким күн сайын багымдат намазынан кийин 100 жолу «Я Маликуну» дайыма окуп жүрсө, анда Алла Таала аны байытат. Төртүнчү, Аль-Куддусу, мааниси ыйык. Ким күн сайын чак түштөн кийин Аль-Куддусуну көп окуса, анда Алла Таала буйрса ал бардык руханий оорулардан тазаланат. Ассаламу, мааниси тынчтык ээси. Ким Ассаламуну көп окуса, анда Алла Таала буйрса ал бардык балейлерден сакталат. Ким 115 жолу аны окуп, оорукчан адамга дем салса, анда Алла Таала анын оорусун айыктырат. Аллах Тааланын 6-чы ысымы Аль-Мумину, аманчылык берүүчү. Ким корккон учурда 630 жолу Аль-Муминуну окуса, анда Алла Таала буйрса ал бардык коркунуч жана зыяндуу нерселерден сак болот. Ким аны окуса же аны жазып жанына койсо, анда анын ички жана сырткы органдары Алла Тааланын сактыгында болот. 7-чи ысымы Аль-Мухаймину, мааниси көзөмөлдөөчү. Ким гусул алып 2 рекет нафил намаз окуп, соң чын жүрөктөн 100 жолу Аль-Мухайминуну окуса, анда Алла Таала анын ички жана сырткы органдарын тазалап коет. Ким аны 115 жолу окуса, анда Алла Таала буйрса ал жашыруун нерселерге кокустан учурайт. 8-чи ысымы Аль-Азизу, мааниси үстөмдүк кылуучу. Ким 40 күн бою 40 жолудан Аль-Азизуну окуса, анда Алла Таала аны урматтайт жана макулуктардан кажетсиз кылып коет. Ким аны багымдат намазынан кийин 41 жолу окуса, анда Алла Таала буйрса ал эч кимге муктаж болбойт жана кордуктан кийин ага урмат сый берилет. Аль-Джаббару, мааниси каардуу. Ким күн сайын эртең менен жана кечинде Аль-Джаббаруну окуса, анда ал залымдардын зулумунан жана алардын каарынан сак болот. Ким күмүш шакекке Аль-Джаббару деп жаздырып, аны тагынса, анда Алла Таала буйрса адамдардын жүрөгүндө ага болгон сүр пайда болот. 10-чы ысым Аль-Мутаккабиру, мааниси улуулук ээси. Ким Аль-Мутаккабируну көп окуса, анда Алла Таалага урмат сый жана улуулук берет. Ким эгерде ар бир иштин башында аны көп окуса, анда ал ошол ишинде ийгиликке жетет. 11-чи Аль-Холику, мааниси жаратуучу. Ким 7 күн сайын 100 жолунан Аль-Холикуну окуса, анда Алла Таала буйрса ал бардык апааттардан сак болот. Ким аны ар дайым окуп жүрсө, анда Алла Таала ал пенде үчүн ибадат кылуучу бир периштени пайда кылат жана анын жүзү нурдуу жүрөт. 12-чи Аль-Барию, мааниси жан берүүчү. Эгерде төрөбөс аял 7 күн орозо кармап, ооз ачарда суу ичкенден кийин 21 жолу Аль-Бариюл Мусаввиру деп айтса, анда анын боюна бала бүтөт. 13-чи Аль-Мусаввиру, мааниси келбет берүүчү.
Егерде төребес аял 7 күн ороза кармап ооз ачаарда, суу ичкенден кийин 21 жолу Аль-Бариюл Мусаввиру деп айтса, анда анын боюна бала бүтөт. 14-чү Аль-Гаффаро мааниси өтө көп кечирүүчү. Ким жума намаздан кийин 100 жолу Аль-Гаффарону окуп жүрсө, анда Алла Таала буйрса, ага кечиримдин таасири сезилет. Ким күн сайын дигер намаздан кийин «Я Гаффаро игфирли» деп айтып жүрсө, анда Алла Таала аны кечирилген адамдарга кошуп коет. 15-чи Аль-Каххаро мааниси бардык маклуктарды өз кудурети менен баш ийдирүүчү. Ким дүйнө жашоосун жакшы көрүп калган болсо, жана Аль-Каххарону окуса, анда Аллах Таала буйрса, анын жүрөгүнөн дүйнө махабаты чыгып, Алла Тааланын махабаты пайда болот. Аль-Ваххабу мааниси белек берүүчү. Ким кедейликке жана жокчулукка учурап, Аль-Ваххабуну көп окуса, же аны жазып, өзү менен бирге алып жүрсө, же чаш намазынын акыркы саждасында аны 41 жолу окуса, анда Аллах Таала аны кедейликтен жана жокчулуктан куткарат. Кимде өзгөчө зарыл иши чыгып калса, үйдүн же мечиттин коросунда 3 жолу сажда кылган соң, колду көтөрүп 100 жолу аны окуса, анда Аллах Таала буйрса, анын иши орундатылат. Ар-Раззаку өтө чоң ырыскы берүүчү. Ким багымдат намазынан мурда өз үйүнүн 4 бурчуна кыбыла тарапка караган абалда үйдүн оң бурчунан баштап 10 жолудан Аль-Раззакуну окуп дем салса, анда Аллах Таала ага ырыскы эшиктерин ачып коет жана анын үйүнө оору жана кедейлик эч качан келбейт. 18-чи Аль-Фаттаху мааниси рахмат эшиктерин ачуучу. Ким багымдат намазынан кийин 2 колун көкүрөгүнө коюп 70 жолу Аль-Фаттахуну окуса, анда Алла Таала буйрса анын жүрөгү ыйман нуру менен толтурулат. 19-чу Аль-Алиму мааниси өтө билимдүү. Ким «Я алиму» деп көп айтып жүрсө, анда Алла Таалага илим эшиктерин ачып коет. 20-чы Аль-Кобизу мааниси ырыскыны азайтуучу. Ким нандын 4 турамына Аль-Кобизуну жазып 40 күн жесе, анда Алла Таала буйрса ал ачкалык, чаңкоо, жара жана башка оорулардын кыйынчылыгынан сак болот. 21 Аль-Баситу мааниси ырыскыны көбөйтүүчү. Ким күн сайын чаш намазынан кийин асман жакка колун көтөрүп 10 жолу Аль-Баситуну окуп, колун бетине сүрсө, анда Алла Таала аны бай кылат жана ал эч качан эч кимге муктаж болбойт. 22-чи Аль-Хафизу капырлардын мертебесин төмөндөтүүчү. Ким күн сайын 500 жолу «Я Хафизуну» окуса, анда Алла Таала анын бардык кажеттерин толуктайт жана андан бардык кыйынчылыктарды кетирет. Ким 3 күн ораза кармагандан кийин 4-күнү күнү бир жерге отуруп 70 жолу Аль-Хафизуну окуса, анда Алла Таала буйрса, ал душмандарга каршы жеңишке ээ болот. 23 Ар-Рафи'у мааниси мартабаларды көтөрүүчү. Ким ай сайын айдын 14-күнү түнү жарым түндө 100 жолу Аль-Рафи'уну окуса, Алла Таала аны бардык маклуктарга муктажсыз жана бай кылат. 24 Аль-Муиззу мааниси урмат сый берүүчү. Ким дүйшөмбү же жума күндөрү шам намазынан кийин 40 жолу «Я Муиззуну» окуса, анда Алла Таала аны адамдардын ичинде урматтуу жана сымбаттуу кылып коет. 25 Аль-Музиллу мааниси кор кылуучу. Ким 75 жолу «Я Музиллуну» окуп, башын саждага коюп дуа кылса, анда Алла Таала аны кызгануучулар, залымдар жана душмандардын жамандыгынан сактайт. Эгер анда өзгөчө душманы болсо, жана ал саждада туруп анын атын айтып, «Эй Алла, баланча залымдын же душмандын жамандыгынан мени сакта» деп дуа кылса, анда Алла Таала буйрса, анын дуасы кабыл болот. 26 Ас-Самию мааниси бардык добуштарды угуучу. Ким бейшемби күнү чаш намазынан кийин 500 же 100 же 50 жолу «Я Самиюну» окуса, анда Алла Таала буйрса анын дуасы кабыл болот. Аны окуп жаткан учурда эч ким менен сүйлөшпөө керек. Ким бейшемби күнү багымдат намазынын сүннөтү менен парзынын ортосунда 100 жолу аны окуса, анда Алла Таалага өзгөчө түшүнүк берет. Аль-Басиру мааниси бардык нерселерди көрүүчү. Ким жума намаздан кийин 100 жолу «Я Басируну» окуса, анда Алла Таала анын көзүн курч кылат жана жүрөгүнө нур пайда кылат.
28. Аль-Хакаму. Өкім чыгаруучу. Ким түндүн акыркы бөлүгүндө 99 жолу Аль-Хакамуну окуса, анда Алла Тааланын жүрөгүн сырдуу жана нурдуу кылат. Ким жума күнү кечинде аны өтө көп окуса, анда Алла Таала анын жүрөгүнө каш жана илхамды, Алла тараптан дилге келген нерсени салат. 29. Аль-Адлы. Маниси адилеттик кылуучу. Ким жума күнү күндүз же кечинде нандын 20 турамына Аль-Адлыны жазып жесе, анда Алла Таала маклуктардага баш ийдирип коет. 30. Аль-Латифу. Маниси сырларды билүүчү. Ким 133 жолу Я Латифуну окуса, анда Алла Таала буйрса анын рызкысында береке болот жана анын бардык иши жакшылык менен бүтөт. Ким жакыр, ачка, кайгылуу, оорулуу, жалгыз же кандайдыр бир кыйынчылыкта болсо, жана ал жакшылап дарат алып 2 рекет хажат намазы окусун жана өз тилегин жүрөктөн эстеп туруп Я Латифуну 100 жолу окуса, анда Алла Таала буйрса анын тилеги аткарылат. 31. Аль-Хабиру. Маниси кабардар. Ким 7 күн сайын Аль-Хабируну көп окуса, анда Алла Таала буйрса, ага жашыруун нерселер ачык боло баштайт. Ким өз нафсисинин калуусуна кармалган болсо жана ушуну көп окуса, анда Алла Таала буйрса, ал андан арылат. Аль-Халиму. Маниси өтө жумшак. Ким Аль-Халимуну кагазга жазып, соң аны суу менен жууп туруп, ал сууну кайсы нерсеге чачса, же сүртсө, анда Алла Таала буйрса, ал нерседе жакшылык жана береке болот, жана ал ар кандай апааттардан сак болот. 33. Аль-Азиму. Маниси улук, бийик. Ким Аль-Азимуну көп окуса, анда Алла Таала буйрса, ал урмат сыйга ие болот. 34. Аль-Гафуру. Маниси толук кечирүүчү. Ким Аль-Гафуруну көп окуса, анда Алла буйрса, анын кыйынчылыктары жана капалыгы кетет, жана анын мал дүйнөсүндө жана үй бүлөсүндө береке болот. Хадисте келген, ким Я Робби игфирли деп 3 жолу айтса, анда Алла Таала анын мурдакы жана кийинки күнөөлөрүн кечирет. 35. Аш-Шакуру. Маниси аз эле ибадатка көп сооп берүүчү. Жакырлыкка, кыйынчылыкка жана кайгы капага дуушар болгон адам күн сайын 41 жолу Аль-Шакуруну окуса, анда Алла Таала буйрса, ал алардан кутулат. 36. Аль-Алию. Маниси эң улук, мартабалуу. Ким дайыма Аль-Алиюну окуп жүрсө жана аны жазып өзү менен алып жүрсө, анда Алла Таала буйрса, анын даражасы көтөрүлөт, кубанычка бөлөнөт жана ал өз тилегине жетет. Аль-Кабиру. Маниси улук. Ким өз кызмат ордунан бошотулса, соң 7 күн орозо кармап, күн сайын 1000 жолудан Я Кабируну окуса, анда Алла Таала буйрса, ага өз кызмат орду берилет жана анын даражасы көтөрүлөт. 38. Аль-Хафизу. Барын коргоочу. Ким Я Хафизуну көп окуса жана аны жазып өзү менен алып жүрсө, анда Алла Таала буйрса, ал ар кандай коркунучтан жана зыяндан сак болот. 39. Аль-Муқиту. Маниси барын азыктандыруучу. Ким суусу жок кумурага 7 жолу Аль-Муқитуну окуп, соң ал кумурага суу куюп, өзү ичсе же башка бирөөгө суу ичирсе же жыттаса, анда Алла Таала буйрса, ал өз тилегине жетет. Аль-Хасибу. Маниси баарына жетиштүү. Ким башка бирөөдөн же кандайдыр бир нерседен корксо жана бейшемби күнүдөн баштап 8 күн эртең менен жана кечинде 70 жолудан Хасбиаллахул хасибуну окуса, анда Алла Таала буйрса, ал бардык нерсенин жамандыгынан сак болот. Аль-Жалилу. Маниси улуу, айбаттуу. Ким Я Жалилуну көп окуса жана зафаран суусу менен аны жазып, өзү менен алып жүрсө, анда Алла Таала ага урматсый жана кадыр барк берет. Аль-Кариму. Маниси жомарт. Ким күн сайын уктаарда Я Каримуну окуган абалда уктаса, анда Алла Таала ага улама жана таквалардын урмат сыйын берет. 43. Ар-Ракибу.
Манисе ар дайым күзетүүчү. Ким күн сайын үй бүлөсүнө жана мал дүйнөсүнө 7 жолу я рокибуну окуп дем салса жана аны окууну өзүнө адат кылса, анда Алла Таала буйрса, ал бардык апаттардан сак болот. 44. Аль-Муджибу. Манисе кабыл кылуучу. Ким я муджибуну көп окуса, анда Алла Таала буйрса, анын бардык дуалары кабыл болот. 45. Аль-Васию. Маниси өтө кең. Ким я васиюну көп окуп жүрсө, анда Алла Таала ага ички жана сырткы байлык берет. 46. Аль-Хакиму. Маниси данышман. Ким я хакимуну көп окуп жүрсө, анда Алла Таала ага илим жана данышмандыктын эшигин ачып коет. Кимдин кандайдыр иши бүтпөй калса жана аны көңүл коюу менен окуп жүрсө, анда Алла Таала буйрса анын иши орундалат. 47. Аль-Вадуду. Маниси сүйүүчү. Ким 1000 жолу я вадудуну көп окуп, тамакка дем салып, соң аялы менен чогуу ал тамакты жесе, анда Алла Таала буйрса ал үй бүлөдөгү чыр чатак жоголот да ортодо сүйүү пайда болот. Аль-Маджиду. Улуу жана мартабалуу. Ким кандайдыр бир жаман ооруга дуушар болсо, ар бир айдын, мусулман айынын 13-чү, 14-чү, 15-чү күндөрү ороза кармап, ооз ачкандан кийин Аль-Маджидуну көп окуса жана аны окуп сууга дем салып ичсе, анда Алла Таала буйрса, ал оорусунан айыгат. 49. Аль-Баису. Маниси кайра тирилтүүчү. Ким күн сайын уктаарда 101 жолу я Баисуну окуп жүрсө, анда Алла Таала буйрса, анын дили илим жана данышмандык менен тирилет. 50-чү. Аш-Шахиду. Маниси көрүп билип туруучу. Кимдин аялы же балдары тоң моюн болсо жана ал эртең менен анын пешенесине колун коюп туруп, я Шахидуну көп окуп, ага дем салса, анда Алла Таала буйрса, ал баш ийүүчү болот. 51. Аль-Хакку. Маниси чындыгында бар зат. Ким кагаздын 4 тарабына тең Аль-Хаккуну жазып, таң алдында ал кагазды алаканына коюп туруп, асман тарапка көтөрүп туруп дуа кылса, анда Алла Таала буйрса, анын жоголгон адамы же нерсеси табылат жана ал зыяндуу нерседен сак болот. 52. Аль-Вакилу. Маниси бардык иштерге кепил. Ким кайсы бир апаттан корккондо я вакилуну көп окуса жана аны өзүнө кепил кылып алса, анда Алла Таала буйрса, ал бардык апаттардан сак болот. 53. Аль-Кавию. Маниси чыныгы күчтүү. Ким чындыгында жапа чеккен, алсыз жана үстөмдүк кылынган болсо жана ал ошол залымды күчтүүнү жана душманды кетирүү ниетинде Аль-Кавиюну көп окуса, анда Алла Таала буйрса ал алардан сак болот. 54. Аль-Матину. Маниси бекем күч кубаттуу. Кайсы аялда баласын эмизүү үчүн сүтү жок болсо жана Аль-Матину кагазга жазып, соң аны жууп, ошол сууну ал аял ичсе, анда Алла Таала буйрса, анын сүтү келе баштайт. 55. Аль-Валию. Маниси жардам берүүчү. Кимге аялынын сыпаттары жакпаса, ал анын жанына барганда Аль-Валиюну көп окуп жүрсө, анда Алла Таала буйрса, анын аялынын сыпаттары жакшы болот. 56. Аль-Хамиду. Маниси мактоого татыктуу. Ким үзбөстөн 25 күн сайын жалгыздыкта 93 жолу я Хамидуну көп окуса, анда анын бардык жаман сыпаттары жана адаттары жоголот. 57. Аль-Мухси. Маниси эсептеп туруучу. Ким күн сайын нандын 20 турамына 20 жолу Аль-Мухсини окуп, соң аны жесе, анда Алла Таала буйрса, бардык махлуктар ага баш ийип калат. 58. Аль-Мубдию. Маниси биринчи жолу пайда кылуучу. Ким таң алдында боюнда бар махрам болгон аялдын курсагына колун коюп 99 жолу я Мубдиюну окуса, анда Алла Таала буйрса, анын боюндагы бала түшүп да калбайт жана төрөлүү убактысынан эрте да төрөлбөйт. 59. Аль-Муидду. Маниси
кайрадан жаратуучу. Жоголгон адамды кайра чакыруу үчүн үйдөгүлөр баарысы укташканда, үйдүн төрт бурчуна 70 жолудан Я Муиддуну көп окуса, анда Алла Таала буйрса, жоголгон адам 7 күн ичинде кайтып келет же ал тууралуу кабар билинет. 60. Аль-Мухийе, мааниси тирилтүүчү. Оорукчан адам Аль-Мухийени көп окуса же аны окуп кайсы бир оорукчан адамга дем салса, анда Алла Таала буйрса, ал оорусунан айыгат. Ким аны 89 жолу окуп өзүнө дем салса, анда ал Алла Таала буйрса, түрдүү туткундан сак болот. 61. Аль-Мумиту, мааниси өлтүрүүчү. Ким өз нафсин башкара албай калса, уктаарда колун көкүрөгүнө коюп туруп, Аль-Мумитуну окуп жатып уктаса, анда Алла Таала буйрса ага өзүн өзү башкарууга жөндөмдүүлүк пайда болот. 62. Аль-Хайю, мааниси түбөлүк тирүү. Ким күн сайын 3000 жолу Аль-Хайюну окуп жүрсө, анда ал эч качан оорубайт. Ким аны кум шекердин идишине миск жана роза суусу менен жазып, соң аны жууп ичсе же башка бир оорукчан адамга ичирсе, анда Алла Таала буйрса ал оорусунан толук айыгат. 63. Аль-Койюму, мааниси түбөлүк. Кимде ким Аль-Койюмуну көп окуп жүрсө, анда Алла Таала буйрса, ал эл ичинде урматтуу болот. Эгер ким аны жалгыздыкта отуруп окуп жүрсө, анда Алла Таала буйрса, ал рахатта жашайт. Ким багымдат намазынан соң күн чыкканга чейин Я Хайю Я Кайюмуну окуса, анда анын жалкоолугу кетет. 64. Аль-Ваджиду, мааниси ар бир нерсени табуучу. Ким тамак жегенде Я Ваджидуну көп окуп жүрсө, анда Алла Таала буйрса анын жеген тамагы жүрөгүнүн күчтүү жана нурдуу болуусуна себепчи болот. 65. Аль-Маджиду, мааниси өтө улуу. Ким жалгыздыкта Аль-Маджидуну өтө көп окуса, анда Алла Таала буйрса анын жүрөгү нурдуу болот. 66. Аль-Вахиду, мааниси жападан жалгыз. Ким күн сайын 1000 жолу Аль-Вахидул Ахаду деп окуп жүрсө, анда Алла Таала буйрса анын жүрөгүнөн макулуктун махабаты жана коркунучу кетет. Кимде перзенти жок болсо жана ал аны жазып жанына алып жүрсө, анда Алла Таала буйрса ал жакшы перзенттүү болот. 67. Аль-Ахаду, мааниси жалгыз. Ким күн сайын 1000 жолу Аль-Вахидул Ахаду деп окуп жүрсө, анда Алла Таала буйрса анын жүрөгүнөн макулуктун махабаты жана коркунучу кетет. Кимде перзенти жок болсо, жана ал аны жазып жанына алып жүрсө, анда Алла Таала буйрса ал жакшы перзенттүү болот. 68. Ас-Самаду, мааниси эч кимге муктаж эмес. Ким таң алдында саждага башын коюп туруп 115 жолу Аль-Самадуну окуса, анда Алла буйрса ага ички жана сырткы чынчылдык берилет. Ким аны даараты менен көп айтып жүрсө, анда Алла Таала буйрса ал макулуктарга муктаж болбойт. 69. Аль-Кодиру, мааниси кудуреттүү. Ким 2 рекет намаз окуп туруп 100 жолу Аль-Кодируну окуса, анда Алла Таала анын душмандарын хор жана уят кылат. Кимде кандайдыр бир кыйын иши же ишинде кыйынчылыгы болсо жана ал 41 жолу Я Кодируну окуса, анда Алла Таала буйрса анын кыйынчылыгы кетет. 70. Аль-Мухтадиру, мааниси өтө кудуреттүү. Ким уйкудан ойгонгондон кийин Аль-Мухтадируну көп окуса же аны эң азда 20 жолу окуса, анда Алла Таала буйрса анын бардык иштери жеңил жана дурус болот. 71. Аль-Мукаддиму, мааниси алдыга жылдыруучу. Ким согушта Аль-Мукаддимуну көп окуса, анда Алла Таала ага күч кубат берет жана аны душмандардан сактайт. Ким Я Мукаддиму дайыма окуп жүрсө, анда ал Алла Таалага моюн сунуучу болот. Аль-Муахиру, мааниси артка калтыруучу. Ким Аль-Муахируну көп окуса, анда Алла Таалага чыныгы тобо кылууну насип кылат. Ким күн сайын аны 100 жолудан калтырбай окуса, анда Алла Таала буйрса ага Алланын рахматына жакындык насип болот. Аль-Аваллу, мааниси бардык нерселерден мурдагы. Кимде перзенти жок болсо жана ал 40 күн бою ар күнү 40 жолудан Аль-Аваллуну окуса, анда Алла Таала буйрса ал тилегине жетет. Ким мусапыр болсо жана жума күнү 1000 жолу Аль-Аваллуну окуса, анда Алла Таала буйрса ал өз жерине аманчылыкта жетип барат.
Al-Ахиро манisi түбөлүктүү акыры жок. Ким күн сайын 1000 жолу Ал-Ахирону окуса, анда анын жүрөгүнөн макулуктун махабаты кетет. Алла Таала буйрса, анын толук жашоосундагы кемчиликтерине кечирим болот жана ага өлүм жакшылык менен келет. Az-Зохиро манisi далилдер менен ачык ашкере. Ким ишрак намазынан кийин 500 жолу Az-Зохирону окуса, анда Алла Тааланын көзүнө курстук жана жүрөгүнө нур берет. 76. Аль-Батино манisi зат жагынан жашыруун. Ким күн сайын 33 жолу Я Батинону окуса, анда Алла Таала буйрса ага жашыруун сырлар билине баштайт жана анын жүрөгүндө Алланы сүйүү сезими пайда болот. Ким 2 рекет нафил намаз окуп туруп, Хуал аввали вал ахири ва захири вал батину ва хуа алла кулли шайин кодирди окуса, анда Алла Таала буйрса, анын бардык зарылчылыктары аткарылат. Аль-Вали манisi макулуктарды башкаруучу өкүмдар. Ким Аль-Валини көп окуса, анда ал ар түрдүү апаттардан сакталат жана ким аны кумурага жазып, соң ага сууну толтуруп туруп, үйгө чача турган болсо, анда Алла Таала буйрса, анын үйү да бардык апаттардан сакталат. Ким эгерде бир адамды өзүнө баш ийдирүүнү кааласа жана аны 11 жолу окуса, анда Алла Таала буйрса, ал адам ага баш ийип калат. 78. Аль-Мутаали манisi өтө улуу. Ким Аль-Мутаалини көп окуса, анда Алла Таала буйрса, анын бардык кыйынчылыктары кетет. Кайсы аял этек кири келген учурда аны көп окуса, анда Алла Таала буйрса, анын учурдагы кыйынчылыгы кетет. 79. Аль-Барро манisi жакшылык кылуучу. Ким аракпоз, зынакор жана башка күнөөлөргө малынган болсо жана ал күн сайын 7 жолу Аль-Баррону окуса, анда Алла Таала буйрса, анын жүрөгүнөн күнөөгө кызыгуу сезими кетет. Ким дүйнөнү жакшы көрсө жана аны көп окуса, анда Алла Таала буйрса, анын жүрөгүнөн дүйнөнүн махабаты кетет. Ким перзентине төрөлгөндөн кийин 7 жолу аны окуп дем салса жана аны Аллага тапшырса, анда ал балакат жашына жеткенге чейин бардык апаттардан сакталат. 80. Ат-Тавабу манisi тоболорду кабыл кылуучу. Ким чач намазынан кийин 36 жолу Ат-Тавабуну окуса, анда Алла Таала буйрса, ага чыныгы тобо кылуу берилет. Ким аны көп окуп жүрсө, анда Алла Таала буйрса, анын бардык иштери жеңил болот. Ким эгерде кайсы бир залымга аны 10 жолу окуп дем салса, анда Алла Таала буйрса, ал андан кутулат. 81. Аль-Мунтакимо манisi өч алуучу. Ким чындыкта болуп туруп, душмандан өч алууга кудурети жетпесе жана 3 жумага чейин өтө көп Я Мунтакимуну окуса, анда Алла Таала ал душмандан өч алат. 82. Аль-Афуву манisi өтө кечиримдүү. Ким көбүрөөк Аль-Афувуну окуса, анда Алла Таала анын күнөөлөрүн кечирет. 83. Ар-Рофу манisi өтө мейирбан. Ким көбүрөөк Я-Рофуну окуп жүрсө, анда Алла Таала буйрса, ага макулуктар мейиримдүү болот жана ал да макулуктарга мейиримдүү болот. Ким 10 жолу салават окуп, соң 10 жолу аны окуса, анда Алла Таала буйрса, өзүнүн ачуусу кетет. Ким аларды окуп, ачуусу келген адамга дем салса, анда анын ачуусу кетет. 84. Малик-эл-Мульке манisi ааламдагы нерселердин ээси. Ким Я Малик-эл-Мулкини дайым окуп жүрсө, анда Алла Таала аны байытат жана ал эч кимге муктаж болбойт. 85. Зул-Жалали вал-Икроми манisi улуулук жана урмат ээси. Ким көбүрөөк Я Зал-Жалали вал-Икромини окуса, анда Алла Таала аны урматтуу жана макулуктарга муктажсыз кылып коет. 86. сыпат. Аль-Мухситу манisi адилеттүүлүктү тургузуучу. Ким Аль-Мухситуна күн сайын окуса, анда Алла Таала буйрса, ал шайтандын азгырыктарынан сакталат. Ким аны 700 жолу өзгөчө жана дурус болгон нерсе үчүн окуса, анда Алла Таала буйрса, ал тилегине жетет. 87. Аль-Жамию манisi топтоочу. Кимдин туугандары же достору чачылып кеткен болсо жана ал чач намазынын убагында гусул алып, соң асманды карап туруп 10 жолу Я Жамиюну окуса жана ар бир жолу окуганда колдун бир манжасын жаба берсе, соң акырында 2 колун жүзүнө сүртсө, анда Алла Таала буйрса, чачылган адамдар тез топтолушат.
Егерде кайсы бир нерсе жоголса соң Аллахумма я джамиян наси лиямиллай ройба фихи иджмай зуллати не окса, анда Алла Таала буйрса ага издеген нерсеси табылат. Ушуну шарият чегинде мухаббат үчүн да колдонсо болот. Ал-Гонийо мааниси бай. Ким күн сайын 70 жолу. Я Гонийону оксанда Алла Таала анын мал дүйнөсүнө береке берип коет жана Алла Таала буйрса ал эч кимге муктаж болбойт. Ким ички же сырткы ооруга же кандайдыр бир балейге дуушар болсо жана аны окуп толук денесине дем салса, анда Алла Таала буйрса ал алардан кутулат. 89. Аль-Мугни мааниси камсыз кылуучу. Ким 1111 жолу Аль-Мугнини башталышында да, акырында да 11 жолудан салават менен окса, анда Алла Таалага ички жана сырткы байлык берет. Аны багымдат намазынан кийин окса да, же куптан намазынан кийин окса да болот. Аль-Манио мааниси кайтаруучу. Ким эгер аялы менен урушуп кеткен болсо жана ал төшөккө жатар мезгилде 20 жолу Аль-Маниону окса, анда алардын арасындагы уруш токтойт да, алардын ортосунда мухаббат пайда болот. Ким аны көп окуп жүрсө, анда Алла Таала буйрса, ал ар кандай жамандыктардан сакталат. Эгерде аны кайсы бир жакшы нерсеге окуй турган болсо, анда Алла Таала буйрса, ал өз тилегине жетет. 91. Az-Zorro mааниси зыян жеткирүүчү. Ким бейшемби күнү кечинде 100 жолу Az-Zorroну окуса, анда Алла Таала буйрса, ал ички жана сырткы апаттардан сакталат жана ага Алланын ыраазылыгы берилет. Ан-Нафию мааниси пайда берүүчү. Ким кемеге же кайсы бир улоого түшкөндөн кийин Я Нафиюну көп окуса, анда Алла Таала буйрса, ал ар кандай апаттардан сакталат. Ким кайсы бир ишти баштаарда 41 жолу аны окуса, анда Алла Таала буйрса анын иши өз каалоосуна жараша болот. Ким аялы менен кошуларда аны окуса, анда Алла Таала буйрса ага таква перзент берилет. 93. Ан-Нуру мааниси жарык кылуучу. Ким бейшемби күнү кечинде 7 жолу Нур сүрөсүн жана 1001 жолу Ан-Нуруну окуса, Алла Таала буйрса анын жүрөгү Алланын нуру менен нурдалат. 94. Аль-Хади мааниси туура жолго баштоочу. Ким колдорун асманга көтөрүп, Я Хадини көп окуса жана акырында колдорун жүзүнө сүрсө, анда Алла Таала буйрса ага толук хидаят берилет жана ал билимдүүлөргө кошулат. Аль-Бадио мааниси үлгүсүз жаратуучу. Ким кандайдыр бир кам пикирге же кыйынчылыкка дуушар болсо жана 1000 жолу Я Бадиус самавати вал ардзини окуса, анда Алла Таала буйрса ал кыйынчылыктардан кутулат. Ким дараты менен Аль-Бадиону окуп жатып уктап калса, анда Алла Таала буйрса ал ниет кылган ишин түшүндө көрөт. Ким куптан намазынан кийин Я Бадию ал-аджаби бил хайри Я Бадиону 12 күн 1200 жолудан кайсы бир иш же тилек үчүн окуса, анда ал Алла Таала буйрса толук окуп бүтө электеле өз тилегине жетет. 96. Аль-Бақи мааниси төбөлүк калуучу. Ким жума күнү кечинде 1000 жолу Аль-Бақини окуса, анда Алла Таала аны бардык зыяндуу нерселерден сактайт жана анын бардык жакшы амалдары кабыл болот. 97. Аль-Варису мааниси баарынан кийин да калуучу. Ким күн чыгып жатканда 100 жолу Я Варисуну окуса, анда ал Алла Таала буйрса бардык кам пикирден жана кыйынчылыктан сакталат жана ага жакшы өлүм келет. Ким аны шам жана куптан намазынын ортосунда 1000 жолу окуса, анда ал Алла Таала буйрса бардык бушаманчылыктан сакталат. 98. Ар-Рошидо мааниси туура жол көрсөтүүчү. Ким кайсы бир ишин же тилегин кантип кылууну чече албаса жана шам жана куптан намаздарынын ортосунда 1000 жолу Я Рошидуну окуса, анда Алла Таала буйрса анын иши ага түшүндө билинет же жүрөгү бир тарапка ооп калат. Ким аны күн сайын окуп турса, анда Алла Таала буйрса ал бардык кыйынчылыктардан кутулат жана анын соодасы өнүгүп кетет. 99. Ас-Сабуру мааниси сабырдуу. Ким күн чыгардан мурда 100 жолу Ас-Собуруну окуса, анда ал Алла Таала буйрса ошол күнү бардык кыйынчылыктардан сакталат жана душмандар жана кызгануучулардын тилдери байланат. Ким кайсы бир кыйынчылыкка дуушар болуп 1020 жолу аны окуса, анда ал Алла Таала буйрса учурдагы кыйынчылыгынан кутулат жана анын жүрөгүнө бейпилчилик берилет. Бул баян Алланын кереметтүү 99 сыпаттары аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар,
биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.